Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, берилген кагаздарды биз кылдат карап көрдүк. Менимче ушул негизинде тыянактарды чыгарып койсо болот. Эң маанилүү тең салмактуу чечимди кабыл алабыз деп мен терең ишенем. Азыр берилген маалыматына таянып, менден бир нече суроолорум бар. Ушул комиссиянын төрагасына жана анын орун басарына. Так айтып койсоңуздар болобу? Кемпироват суу сактагыч боюнча анын ордуна тарыхый кагаздарыбызда алмаштыруу сөз барбы? Баягы министрлер советинин токтомунда жазылып атат. Компенсация деп. Компенсация турабы? Жок, алмаштыруу сөз барбы? Алмаштыруу деген андай эме болбойт да. Болбойт. Бул жерде биз кагаздарды окуп чыкканбыз, кылдаттык менен бул жерде компенсация сөз болуп атат. Анан кийин тарыхый кагаздарга биз карасак, Усобалиевдин мөөнөтүнөн баштап 1962 жылдан баштап бизге Өзбек СССРдин КПСС кайрылды. Коюлган талаптарыбызга жараша биз пактаны өстүрүшүбүз керек, көбөйтүшүбүз керек деп ушул негизинде бизге кайрылат. Туурабы? Ушундай болгонбу? Биздин тарабыбыз ушул негизинде жооп берип атат. Туура, биз экономиканы өркүндөтүшүбүз керек, азыр суу сактагычыбыз биздин жерибизде түзүшүбүз керек деп жооп кайтарып атат. Туурабы? Туура айтып атамбы? Берип атат жерди. Туура. Туурабы? Урматтуу комиссиянын төрагасы. Ушундай сөзбү? Комиссиянын төрагасы эмесмин, комиссиянын төрагасы Кырдышаевич. Мен ошол эмен жумушчу топтун жетекчиси болом да. Комиссиянын төрагасы делимитация боюнча. Делимитация боюнча Кыргыз, Өзбек, Кыргыз, Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркация боюнча комиссиянын төрагасы Ташиев Калкек. Сиздин позицияңыз кандай, кызмат ордуңуз? Мен министрлер кабинетинин чек ара боюнча атайын өкүл. Чек ара боюнча делимитация менен алектенесиз, туурабы? Алмаштыруу сөз жок эле, туурабы? Бул жерде Чыңгыз Азаматович жазып атат да, компенсация деген сөз, ошол бир жер алгандан кийин ордуна ошону берүү деген сөз. Мен Жок, мындай сөздөр жок эле. Сиз азыр бурулуп атасыз. Адахан Кимсанбаевич айткандай, ал жанагы упущенный. Сиз кагаздарды окуп чыктыңызбы? Потери сельхозпроизводства деген алар денежный выражение. Сиз кагаздарды окуп чыктыңызбы? Алмаштыруу сөз жок эле. Компенсация сөз болду. Компенсация бул чашынын ордуна алар бизге эң жимиштүү жерлерибиздин ордуна алар башка жерлерди берип атат. Биз ошол жерлерде башка өсүмдүктөрдү өстүрөбүз деп. Ушул максаты менен бизге компенсация жасаш керек болчу, бирок жасабай койду. 4000 гектар эле беришти. Анан кийин башка милдеттемелердин арасында сол тараптагы бизге каналдарды курайын деген. Биздин белгилүү сандын кагаздарында, андан кийин отчетторунда, баяндамаларда так жазып турат. 100 000 гектарга суу менен камсыздоо үчүн алар ушул каналдарды курушат. Азыр 8 000ге чейин биз түштүк. 100 000, биз 100 000 жөн эле жерлер турат. Бизге эч кандай компенсация жасаган жок. Туурабы? Ушундай болгон. Анан кийин Азаматович, мен айтып койсом болотпу? Анан кийин 1900. Анан кийин Чыңгыз Азаматович, келиңиз. Сиз азыр башында айттыңыз го, биз конструктивдүү жакшы сүйлөшүп, бир чечимге келебиз депчи. Мен ошол ойдомун сиз менен, сиздин азыр айтып аткан сөздөрүңүзгө. Бирок мен сизге ушул Кемпироват боюнча материалдарды алып кирип бир 3 сааттан ашык сиз менен сүйлөшүп, анан копияларын бергениме бир 20 күн болуп калды. Анан сиз ошондо да сурагансыз ушул 100 000 гектар жөнүндө. Туура, бул 100 000 гектарды ошол 62-63 жылдары ошол кездеги Усубалиев менен Рашидовдун ортосунда перепискаларда жазылган. Бирок акыркы кабыл алынган документте 8 000 гектарды жаңы освоение кыргыз тараптан. Канча жыл? 65-жылы. 65-те, 62-63-те 100 000 гектар деген сөз бар. 20 гектарга чейин. Биринчи 100, кийин 20 000, а бирок акыркы чечим алынган чечимде 8 000 менен 15,5 000 гектар болгон. Бирок сиз азыр айтып атасыз, туура компенсация жөнүндө сөз жок. Кантип жок? Мисалы бул жерде ведомость боюнча сөз бар. Земель, подлежащих передаче в порядке компенсации Орской области, Кыргызской ССР, из состава земель Анжанский, Ферганский. Алар бизге 4 000 сизге айтып атам, компенсация сөз болду. Сиз бурмалып атасыз.
неге бурмалап атам мен? Мен айтып атам, компенсация сөз болду. Счет Сиз айтып затопления. атасыз, мен айткан жокмун. Кемпироватское водохранилище деп атабыз. Ошон үчүн болгондо бул ордуна берип атат. Замен алмаштыруу сөз жок. Жок, мен тескери эмес, мен туура айтып Сиз атам. тескери айтып атасыз. Мен туура айтып атам мен. Анан кийин Өзбек ССРдин бөлүнгөн каражаттар негизинде ушундай курулган деп сөз пайда болду. Бул Совет доорунда Москвадан бекитилген бюджеттин негизинде бөлүнгөн каражаттар. Буну биз эске алып коюшубуз керек. Анан кийин мен биздин комитетибиздин жыйында так суроону берип койдум. Фархат Кемпироват, Фархат суу сактагыч боюнча үлгү катары силер изилдөөлөрдү жүргүздүңөрбү? Куд ушундай үлгү, куд ушундай Совет доорунда курулган суу сактагыч. Бирок бул маселе боюнча 2019-жылы Өзбек тарабы, Тажик тарабы менен өзүнчө келишимди түзүп, 49 жылга алар өзүнчө макамы менен бул суу сактагычты калтырып коюшту. Тажик тарабы ушул суу сактагычты көзөмөлдөйт. А бирок башында тие управление жакта Өзбек тарабыныкы. Ушунда куд ушундай биз кадамдарга барсак болмок туурабы? Айтканыңыздан кийин биз сурап тактап көрдүк. Ал жерде эч кандай компенсация жөнүндө сөз жок. Жөн эле курулган экен. Ошол себептен бул ошондой келишим түзүлүп тур кийин. А бизде биз ордуна 4127 гектар жерди алдык. Ошон үчүн биз частичный чек араны өзгөрттүк деп атабыз. Туура, биз бүгүн айтып атабыз, ал жерде суу жөнүндө айтып атабыз. А бирок ошол эле учурда мисалы ошол эле Аксы, Алабука, Нокен, Кадамжайда ошол биздин жарандар жашап аткан жер аянттар жөнүндө эмнеге укуубуз келбейт биз? Ошол жер аянттардын жерин бүгүнкү күндө Өзбекстанга өткөрүп берип, анда суунун астын алышыбыз керек банда. Биз ал жерде биздин ар бир жаранды деле ойлошубуз керек. Биз азыр суунун астындагы жерди айтып атабыз, туура. Ал и так водохранилище бул өмүр бою болбойбу же 100 жыл, 50 жыл турат. А бирок биздин адамдар ошол жерде жашап атат да. Инфраструктура бар, ушул аэропорт деп атабыз, мектеп, жол бардыгы бар. Ал эч ким көргүбүз келбей атат. Сиз 13-жылы аким болуп жүргөндөгү айткан пикириңизди айтып атат. Мен жөнүндө билбейт экенсиз, мен аким болгон эмесмин. Мен аким болуп иштеген эмесмин, мен андай кызматка жете элекмин. Сиз эмне үчүн 1962 жылда ушул маселени баштап, анан кийин макулдугу берип, 1975 жылы биздин Совет доорунда бийлигибиз кийинки токтомду кабыл алып атат. Биздики деп бөлүнгөн жерлер суу сактагыч менен кошо бул кыргыз тарабыныкы деп алар тастыктап атат. Сүйүнбаевдин колу менен. Эмне үчүн? Себеби эч нерсени аткарган жок. Өзбек Ошол эле учурда туура. Сиз мен сыйлайм, как грамотный адам катары. Бирок сиз анда айтышыңыз керек эле, туура, биз 5731 гектар жерди өзгөртпөйбүз. Ошол эле учурда анда биз компенсация катары алган 4127 гектар жерди Өзбек тарапка өткөрүп берип, чек араны өзгөртүп жасайлы деп айтышыңыз керек эле. Эмнеге биз берип коюшубуз керек? Жок, сиз азыр маалыматты таяктын эки жагын тең эле атасыз. карашыңыз керек да, сизчи? Жок, Сиз сиз азыр карап бир тараптуу, көрсөңүз. жок, биз алдык, аны бербейбиз деген андай. Эмнеге биз берип коюшубуз керек? Биз суу сактагыч Эми ошон үчүн алып атпайбыз биз. Чашанын астында биздин жерибиз турат. Процедуру мен сурап коюшу, урматтуу Чыңгыз Адамович, сизге дагы айтайын. 74-жылы Өзбек тараптын жообун окуп коюңузчу. Ошону окуп коюңузчу. Сиз эле биякта азыр жерди бербеген биз эле башка саткын болуп атабыз. Окусаңыз, сиз жообун окусаңыз, Өзбек тараптын жообун окубайсызбы? Эмне деп жазып турат? Төрага бир аз биз эрежелерди сактайлы. Жок, окусун да жөн эле айта береби. Бири-бирине асылбай, депутаттарыбыз баарыбыз теңбиз, туурабы? Берген суроолорубузга башкалар адвокаттар катары чыкпасынчы. Чыңгыз Адамович, бул азыр адвокат болгон жерим жок. Уксаңыз мени. Сиз айтып атасыз 74 жыл. Бирок туура Ахматбек Сүйүнбаев кайрылган. Бирок өзбектер эмне деп жазыптыр? Билесизби ошонун жообун? Окудуңузбу? Күйгөн жокмун. Адахан Кимсанбаевич мындай атпайбы? Биякта азыр биз тарыхый чечим кабыл алышыбыз керек. Баарыбыз жооптубуз. Урпактардын астында. Ошон үчүн мен өзүмө тактап атам мунучу. Бирөөнө күйгөн жерим жок, эч кимдин адвокат болгон жерим жок. Өзүм үчүн тактап атам. Анан кийин кече күнү азыр бир топ жолу биздин кесиптештерибиз айтып кетишти. Кече күнү Өзбек тарабынын премьер-министри көп маалымат берди. Алардын арасында стратегиялык максаттарга жеттик деп сөз пайда болду. Азыр ушул делимитация боюнча келишимге мен карап көрсөм, ушул жерде 4 суу жерлери боюнча, жер боюнча сөз болуп атат. Биринчи Орто Токой суу сактагыч боюнча, экинчиси Кемпироват боюнча, үчүнчүсү Гавасай дарыясынын табигый
агымына тоскоол боло турган кандайдыр бир гидротехникалык жана башка курулмалардын курбоого, ошондой эле Гавасай дарыясына суунун техникалык булганышына жол бербөөгө милдеттенет. Эмнеге биз ушундай милдеттемелерди алып атабыз өз моюнубузга? Анан кийин 8-биринеде бул участок жөнгө салынганга чейин келишим түзүүчү жогорку тараптар Чашма булагын биргелешип пайдалуу боюнча өзүнчө өкмөттөр аралык макулдашууну түзүү тууралуу макулдашты. Биякта просто тамгалар өтө кичинекей, ошондуктан окууга өтө кыйын. Атайын ушундай жасап атат менимче. Анан кийин эмне үчүн биз 4 суу сактагыч боюнча келишимге киргизип атабыз? Ошондуктан стратегиялык максаттарга жетишти биздин боордошторубуз. Орто Токой суу сактагычы бул 2017-жылы эле ошо 5-сентябрдагы Кыргыз-Өзбек чек арасы жөнүндө келишимге кирген. Ал Орто Токой суу сактагычы Алабука районунда жайгашып, Кыргыз-Өзбек чек арасынан 13 километр Кыргыз Республикасынын ичинде жайгашкан. Ал чектешпейт ал суу сактагыч Өзбекстан. Эмне үчүн Гавасай боюнча сиздер моюна алып атасыңар? Эч кандай техникалык азыр биз тоскоолдорду түзбөйбүз деп. Эмнеге биз ушуну жазып атабыз? Кемпироват боюнча сиз билесиз, Гавасай боюнча бул комиссиянын ошондой чечим кабыл алган. Менимче туура эмес. Анан кийин суу сактагыч боюнча бизге маалымат берилген, 50-50-гө башкарабыз деп, бул чоң жетишкендик деп. 4-биринеге карап көрсөк, Өзбек тарап суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, эксплуатациялайт, техникалык жактан тейлейт. Бүт баары Өзбек тарабы өткөрөт. Анан кийин 2-биринеде Өзбек тарап биргелешкен комиссиянын Кыргыз бөлүгүнүн өкүлдөрүнө суу сактагычтын гидротехникалык курулмаларына инсандыгы тастыктаган документи паспорту көрсөтүү жана текшерүүдөн өткөрүү менен ыкчам кирүүсүн камсыздайт. Бул эмне деген кемсинтүү шарттар менен биз ошол объектке киребиз? Эмнеге Өзбек тарабы бизге чектөөлөр коюп атат? Бул сиз жооп бересиз да? Мен Усатпы, бизде биринчи маселе боюнча 4-беренен айтып атабыз. Бул жана Өзбек экинчи берене паспорт прохождение суроо бердиңиз. Биякта бизде биз чек араны өтүш керекпиз. Бул деген пограничный контроль болот. Биздин комиссия өтөт. Сактагычка келгенде бизде паспорт эле көрсөтөбүз. Жанагы досмотр эмес, жанагы металлический эмеден эле өтөбүз. Болду. Анын ичине киргенден кийин биздин жумушчу топ биз кат беребиз, же жанагы СМС менен берип койсок болот, же WhatsApp менен берсек болот. 20 күн болобуз, же 30 күн болобуз, комиссия ошол жакта иштейт. Постоянно действующий 2 кишини деп атабыз, 2 киши ошол жакта дайыма болот, ошо сактагычтын ичинде. Рахмат маалыматыңыз үчүн. Суу сактагычтын келишими боюнча биздин укуубуз өтө четтелген десем болот. Эмне үчүн бүт баары Өзбек тарабы кылат. Анан кийин биздикилерге паспорт негизинде уруксат кирүүгө беришет. Бул туура эмес. Эмнеге биз шашып атабыз, мен түшүнбөй атам. Анан кийин берилген жерлери боюнча деле биздин депутаттарыбыз менен чогуу ушуну карап көрсөк болмок. Бирок өтө шашылыш түрдө азыр каралууда. Менимче кандайдыр бир комиссияны түзсө болмок. Өкмөт өзүнүн иши алып барды, бизге алып келди. Эми жогорку кеңештин иши башталды. Бул жагынан биз шашпай эле баарынын изилдеп, анан кийин тең салмактуу чечимди кабыл алсак болмок. Уруксатчылык Азаматович. Биякта биз бүгүнкү күнгө чейин биз сактагычка биз кире албайбыз, уруксатыбыз да жок. Биз бияктан жанагы сууну дагы көзмөлдө албайбыз. Бул келишим менен биз ушу толук менен кирип укугубуз болот биякта иштегенге. Эң маанилүү дүйнө жүзүндө, жер жүзүндө азыркы убакта бул углеводороддор эмес, бул суу. Эң ыйык нерсе. Биз сууну берип атабыз. Ошондуктан башка тарап биз стратегиялык максатка жеттик деп айтып атат.